кандай оору болбосун, мен ойлойм, урология болсо да, гинекология, жөн эле баягы ангина болсо деле мен сени жакшы кылып берем деп гарантия эч ким бербейт. Медицинада да любой жерде конкуренция бар азыр. Таза суу өтө көп оорулардан негизи жардамды. Жашаган жерибиз климат, ошондон да аябай эме роль ойнойт. Биринчи суроосу менде каяктан таш пайда болду деп сурайт. саламатсызбы, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биздин конокто дарыгер уролог Аскар Уметкулов. Саламатсызбы, Аскар мырза? Аскар мырза, бүгүн сиз менен заара таштары жөнүндө маек курайлы деп сүйлөштүк эле. Заара таштары ага чейин анда өзүңүз жөнүндө айтып кетесизби? Эмне үчүн урология кесибин тандап алдыңыз? Деги эле дарыгерликке кандайча келдиңиз? Уролог болгонумдун себебин ачык эле айтып кетейин анда. Ооба, ачык айтышке баары билгенде болсун. Жүргөн кезде эле сабактарга барып жүргөнбүз да. Кардиология, нефрология ошондорчу. Анан ошол кезде эле баягы мындай ауыр эме болгондо бизге таасир кылган да. Например, мисал келтирсем, баягы кардиологияга барсак или нефрология терапияга барганда кандайдыр мындай напряженный отурасың да, даярданып барып мындай өзүнчө эле мындай кыйналыпчы сабактанчы. Тиги урологияга барганда болсо, урологияга кирип жөн эле мындай сүйлөшүп отурчу эле, кызык болчу эле да, мындай бир аз орусча айтып кетсем, мындай с чувством юмора дегендечи. Ошентип эме кылып эле сүйлөшүп отуруп кызыктуу болчу да, урологдордун эмеси, атмосферасы мындай айтканда, атмосферасы. Позитивный эмелер да кишилерчи, урологдор ачык айтканда. Ошол себеп болду, бир себеби. Ушул урология кесиби кайсыл ооруларды айыктырат, дарылайт? Деги эле биздин ушу көрөрмандарга айтып бересиздерби? Кайсыл оорулар менен сизге каралыш керек? Урология дегенде бизде баягы кыздарды эле урологмун десең сразу эме кылышат го, уролог болсо сразу эркекти карайт экен деп булар. Негизи андай эмес, урологдор бүт эле ошо жанагы эле бөйрөктү карайт, ситик каналдарын, табарсыктарды, ошолордун баарын урологдор карайт. Бул оорулар кайсылар эми? Буларды айтып кетсек, жанагы пиелонефрит, цистит, заара таштар оорусу, жыныстык жол менен жуккан оорулар, ошолордун баарын урологдор карайт. Анан кийин азыр бүт эле эмеде профессиялар бөлүнүп атпайбы, өтө узкий эмелергечи. Например, урология деле ошентип бөлүнөт да негизичи. Урологияда да, например, андрологдор бар, атайын ошо жыныстык тукумсуздук менен эме кылгандарчы, заниматься эткендер. Урологдор бар, атайын заара таштар менен иштегендер, эндоскопист урологдор бар, лапароскопист урологдор бар. Ошондой болуп азыр бөлүнүп баштады да. Аскар мырза, бүгүн сиз биздин көрөрмандарга заара таштары жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Заара таштар оорусу жөнөкөй түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын анда. Ооба. Заара таштар негизи кандай? Бул негизи основной эмеси кристалл менен белоктон эме болот да, составчы. Анан ошого жараша эле катуу жумшак болуп бөлүнөт да. Например, кристалл көбүрөөк болсо катуураак болот, белок көбүрөөк болсо жумшагыраак дегендечи. Таштар анан биринчи эле келгенде баардыгы бетаптар биринчи суроосу менде каяктан таш пайда болду деп сурайт. Эмес себеби кандай депчи. Эми бунун себептери өтө мындай фактор деп коет, факторлору көп. Биринчиси эле бул нарушение обмена веществ деп коет, орусча айтканда метаболические нарушения. Жанагы жемей деген тамактарыбыз ошолордон да эме кылат. Анан жашаган жерибиз климат, ошондон да аябай эме роль ойнойт, чоң роль ойнойт. Анткени баягы өтө ысык жерлерде, кургак жерлерде таш көбүрөөк пайда болушу мүмкүн. Анткени гиперконцентрация деген эме бар да, суу жанагы ичкен суу эмелердин баары тер менен чыгып кеткен себебинен суунун шордуулугу алып келеби? Алып келет, негизи ысык жерлерде, эме жерлерде негизи адам суткасына 700 мл пот менен чыгат да, тер мененчи, эме жыткыс. Ошон үчүн
Ошого ар бир киши суткасына 2,5-3 литр нормада суу ичиш керек. Бөйрөктү жакшы иштеп турушу үчүн. Таштар кайда пайда, каерде пайда болот? Бөйрөктө же каерде? Таштар бөйрөктө пайда болушу мүмкүн. Каналда, сидик каналында, табарсыкта. Алардын ошо себептери ошо жеген тамактар болушу мүмкүн, климат болушу мүмкүн, ичкен дарылар деле эме болушу мүмкүн, анан сопутствующий оорулар деп коет булар, ошолор таасир кылышы мүмкүн. Ошого жараша анан кайсы эмеде органда пайда болушуна да таасир кылат да, ошо кайсы ооруга жараша да болушу мүмкүн. Мына сиз азыр айттыңыз, сопутствующий оору да, кошумча оорулар, кайсы көбүнчө кайсы ооруда ушул Например, бөйрөктө болсо бул структура мочеточника деп коет, жанагы отток бузулганда сидик жакшы чыкпай калат каналдан. Ошонун себебинен таш пайда болушу мүмкүн. Аденома деген ооруду билет көп эле элдер азыр, жанагы простатадагы без. Ошонун себебинен да сидик каналы кысылып калып, сидик жакшы чыкпай, жанагындай сидик калып калат табарсыкта. Ошонун себебинен да таш пайда болушу мүмкүн. Ошонун эмелер көп, подагра деген оору бар. Ошол жерде нарушение обмена болгондон таш пайда болушу мүмкүн. Чота эмелер. Адам кантип билет өзүнүн таш пайда болгонун? Оорутабы же? Бул биринчи эле симптом бул почечная колика деген симптом бар. Эң мындай яркий эме да. Симптом белгиси эң кармаганда бул симптом, если почечная колика кармаса, алар өздөрү эле чуркап келет сразу эмеге, ооруканага. Андан сырткары сидик зарада кан пайда болуп калышы мүмкүн. Оорулар ошондой эле, анализдер мача сидикти көргөндө болушу мүмкүн. Сиз азыр айттыңыз, мынакей катуу оорутат деп. Кайсыл жери оорутат? Бөйрөктүн тушу же кандай, кайсыл жака берилет? Көбүнчөсү бөйрөк оорутат. Анткени Белдин тушу, механизм эме, оорунун себеби бул эме болуп атат да. Таш тыгылып калганда каналга или каналдын эмеси кайсы жерине карабай бул сидик чыкпай калып атат да, себебичи. Ошонун себебине бөйрөк шишет да. Жанагы бөйрөк шишкенде размери чоңойгондо баягы нервный окончаниялар раздражение болуп, көбүнчөсү бөйрөк ооруйт. Анан элдер келгенде ташты биз если ылдый жагында экен десек, анда эмнеге бөйрөгүм ооруп атат деп да сурашат да. Ошо себеби ошо бөйрөк шишип аткан себебинен ошо бөйрөк көбүнчөсү бөйрөк ооруйт. Анан бул ылдый жакта болсо табарсык жак оорушу мүмкүн көбүнчө. Ылдый жакка да бериши мүмкүн оору. Сиздин коллегаңыз айтты, ооруганда баягы төрөт сыяктуу болот депчи. Ошо менен сравнивать өтө катуу ооруйт деп. Схватка менен. Төрөгөндө схватка болгондой эле ошо менен сравнивать этишет. Жакында соц страницадан көрдүм, сиз ушул операцияга катышып, зара ташын алып атканыңыздарды, баягы ийгиликтүү алганыңыздарды көрдүм да. Ошол кандай убакта, мына сиз азыр айтып кеттиңиз, кайсыл убакта пайда болот деп, эми кантип дарылайт ошолорду? Кантип алып чыгат? Азыр эми мурда болгондо мына бизде Кыргызстанда кече жакында 1-2 жыл мурда эле таштарды кесип алышып аткан да, эски эме боюнча. Хирургиялык эме менен. Азыр мындай буюрса, азыр заманбап бизге оборудованиялар келип калды, кескенде кажети жок уже. Эндоскопия деген операциялар менен ошо сидик каналы менен кирип алса болот. Перкутанная нефролитотрипсия деген операция бар. Бөйрөктүн ичине түз эле кирип барып алса болот. Бирок эми бул жерде ар кимдин өзүнүн эмесине жараша, баарына эле бирдей операция болбойт. Таштын размерине карап, кайсы жерине турганына жараша. Кээ бирки таштар бар, китепте жазылышы боюнча, теория боюнча, биз могу сидик каналы болсо, например, узун да булчу, теоретически 30 сантиметр дейли, ошону 3кө бөлөт да, өдө жагы, орто жагы, анан ылдый жагы. Таштын өдө жакта турганы болсо, сидик каналында, китепте жазылышы боюнча бир 50% ал өзү чыгып кетиши мүмкүн да. Ортосунда болсо, уже 60%, ылдый жакта болсо, уже 70-80% өзү чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн башында 1-2 күн наблюдение кылып карап көрсө болот, капельницалар коюп.
Обезболивание. обезболивающий ошол немелерди. Андан кийин азыр дистанционно таш талкалаган аппараттар бар. Ошолор менен показания болсо ошо менен кылса болот. Дистанционно деген кандай? Мен мисалы ошто болсом. Дистанционно деген жок. Ал мындай ударно-волновая ошондой терапия бар. Ошондой аппарат Атайын аппарат. Азыр Кыргызстан боюнча канча 4 жерде бар экен. Ошто юг жакта бирөө бар, биякта Кыргызстанда 3 жерде. Эң жакшы. Ошондо кайсынысы методикасы жакшы? Же баары индивидуальный подход? Баары өзүнчө индивидуальный, өзүнүн ар бир эмени показания, противопоказаниясы бар да. Аны каждыйын көрүп туруп ошол кезде айтыш керек болот. Мисалы, таблетка менен дарыласа болобу? Таблетка менен ташты кандай эриткенин дейсиңерби ошону? Ооба, мисалы мен каалабайм жанагындай операция кылганды же сиз айтканда азыр жаңы вмешательствонучу таблетка ичип же бир дары ичип же болбосо баттарды ичип, бул эми мен биздин көрөрмандарга сиздин кеңешиңизди берип кетесизби деген. Болот, кээ бирги таштар өзүнчө составтары боюнча бөлүнөт да. Кээ бирги таштар бар, катуу таштар, көбүнчөсү эле 70% булар катуу таштар. Кыргызстанда да ошондой. Аларды таблетка менен эриткен кыйыныраак болот. Анан да кээ бирги таштар бар, баягы эмеден кислотность болот тамачадачы, pH деп коет, эми бул медицинский термин менен. Ошо көбөйүп кеткенде таш пайда болуп баштайт да. Ошону карап, текшерип, если таш ошондой болсо, жанагындай атайын лабораториялар бар азыр. Ошолордон текшертип, анан ошого жараша лечение кылса болот, ошо pH'ты түшүрүп. Кандай кылганда ушул ташты алдын алуу болсо болот? Кандай кылганда ушул таш менен заара таштары болбой калышы мүмкүн? Бул эң эле жакшы профилактика биринчиси бул суу, жидкость, суу ичиш керек. Кадимки эле суу, Кадимкидей эле суу. Мен баягы кайнатылган, ысык же муздак? Жок, кадимкидей эле суу, чай айырмасы жок. Эми кофе эмес эми, конечно. Чай, суу ошол нерселер, компот, сок. Суу берип коесузбу бизге? Азыр жардамчыбыз бизге суу берет. Бул негизи Таза суу. Өтө көп оорулардан негизи жардамда, өтө көп ооруларгачы. Көп эле оору эмелерге барсаң суу айтат го негизи, суу эле иштеп койду деп, бирок бул негизи суу өтө пайдалуу нерсе. Мисалы мен весиме жараша канча ичсем болот? Мисалы меники азыр 65 килограмм болсо. Сууну ичкенде көбүнчө веске эмес, жана жүрөк жакка карайт. Если жүрөк жагыңызда оору жок болсо, противопоказания жок болсо, чоң рахмат. ичердин Мына астында таза суу. кардиологдон бир консультация алып коюш керек. Если противопоказанияңыз жок болсо, ошо кардиология жактан, анда иче берсеңиз болот. Сууну иче берсе болот. Суу ичсе болот. Муздак сууну. Таза муздак Комнатная суу. температура. Фильтрден Комнатный. Шорду болбосун, Шорду болбош керек. Анан баягы профилактика дедиңиз, ошо жөнүндө дагы бул көбүнчө тамак аштанда болот. Ошо баягы биринчи эле фактор эме болот, баягы нарушение обмена веществ деп коет, жана кээ бирги таштар кальцийден эме болот да, таштар кальцийден эме болгон составындачы. Ошон үчүн ошо кальцийди ограничение кылыш керек болот. Кээ биргилеринде оксалаттар ограничение кылыш керек. Ошо диета бул негизи ошо таштын составына жараша болот. Ошону составына жараша профилактика кылса болот да, алдын алса. Жакшы. Дагы мен да ошол дарыгер болгондуктан кийин азыр эсимде менин бир таанышым рекламадан көрүп кальцийди бир убакта аябай катуу реклама болуп аткан кезде кальций күнүгө иччим деп. Анан ошо мүмкүн ошол дагы кесепети болушу мүмкүн, кальцинаттар, анын болсо ичегисинде, ошондой эле бөйрөктө ошондой таштар табылган экен. Болот. Болушу мүмкүнбү ошо кальцийди көп ичкенде? Кальций не то что кальций эле эмес, жанагы обычный эле молочный продукталардан деле себеби болушу мүмкүн. Если биз сүттүн эмесинде кальций көп болот да, ошондон кээ бирги пациенттер ошентип көп сүт ичсе, может ошодон деле таш пайда болушу мүмкүн.
Азыркы кезде эми лабораториянын мүмкүнчүлүктөрү жакшы эмеспи? Мисалы мага кальций жетишпесе, барып анализ тапшырсам, кальций көрсөтүшү мүмкүн. Ооба. Ошого жараша да Кальций көрүш керек. не только кальций, сиз айткандай башка минералдарды да текшерсе болот, ошо текшерсе эле болот. кальций, магний жана башкаларды. Анда мынакей азыр сиз айттыңыз, таш менен катуу ооруйт депчи. Ошондон башка алдын алуу диагностикасы барбы ооруганга чейинки? Бар, конечно. Негизи Европада бул Европанын эмелери боюнча, сунушташы боюнча ар ким, если даже оорубаса деле, жыл сайын УЗИ өтүш керек, керектүү анализдерди тапшырып туруш керек. Ошентип мындай плановый обследование өтүп туруш керек. Биз азыр таштын бизге оорутканы жакшы. Бул может оорутпай да калышы мүмкүн да. Кээ бирки таштар бар, может без симптомдуу өтүшү мүмкүн. Бөйрөктүн ичинде жүрөт, ал бөйрөк кургап калышы мүмкүн анан. Ошо эмеге чейин жеткендер бар. Эми андан сырткары да таштан сырткары опухоль деген оору бар. Ал без симптомдуу өтүшү мүмкүн. Ошолорду жанагы өткөрө бербеш үчүн эң жакшы алдын алуу профилактика бул жыл сайын УЗИге өтүш керек, анализ тапшырыш керек. Болду ошо эле. Кандай анализ тапшырабыз? Оорусуна жараша. Если таштын алдын алыш керек болсо, зара тапшырып коюш керек. Ошол Ошо эле. зарадан Анан бөйрөктүн көрүнөт. анализдери бар өзүнүн, ошолорду өтүп турган жакшы. Эң жакшы. Жыл сайын эми азыр бизде медицина өнүгүп атат да, баары жерде эле мүмкүнчүлүк бар. УЗИ бар. Районный центрлерде бардык жерде бар эмеспи? УЗИни тапшырса болот. Общий анализ мочи деги эле бардык поликлиникаларда бекер ошону тапшырып койсо болот. Жана кымбат деле эмес. эмелер Ошолорду бир жыл сайын мен ойлойм ар ким өзүнө мүмкүнчүлүгү бар деп, хотя бир жылда бир жолу УЗИ өтүп койгонго. Анда сиз биздин көрөрмандарга кайрылсаңыз болот экен да. Ушул заара таштардын алдын алуу үчүн эмне кылыш керек деп. Баарыңыздарга айтып кетмекмин. Бир эле заара таштар оорусу эмес, калган баары эле ооруну өткөрө бербеш үчүн, алдын алыш үчүн жыл сайын УЗИден өтүп тургула, анализдер тапшырып тургула. Эң жакшысы ошо жашаган жериңерде поликлиникадагы врачыңарга көрүнүп тургула. Ооба, эгерде ошондой диагноз коюлуп калса, Кудай сактасын, анда Аскар мырза ошондой жакшы специалист, таштарды кыйналбаш үчүн ушундай жаңы методикалар боюнча атайын окуп келген специалист. Кайрылыңыздар. Аскар мырза, ушул заара таштары оорусу экенин кантип билебиз? Мүмкүн башка оорудур. Мына сиздин коллегаңыз айтты, төрөткө окшош депчи, ушундай катуу ооруйт деп. Бирок оору дегенде кайсыл жериңде ооруса ошол жерде жаның деген сөз бар эмеспи кыргыздарда? Кантип билебиз ушул заара таш экенин? Биринчи эле эмеси бул моча, заарадан анализ алыш керек. Ошол жерден көрүнөт, если урологический болсо. Андан кийин УЗИ. Если заара таш оорусу болсо, баягы жогоруда айтып кеткендей, если таш тыгылып калса, бул сидик жолун жаап калат да. Бөйрөк шишип баштайт. Буну УЗИден көрсө болот. Бөйрөк шишип атканын, анан если жакшы УЗИ болсо, адис болсо, бул таштын өзүнү деле каерде турганына чейин көрсө болот. Эми андан башка дагы эмелер көп. Компьютерный томография ошогон нерселер, если ошончолук баягындай кыйыныраак эмерек болуп атса, случай болуп атса. Эң оңою бул моча менен УЗИ. Анан эми симптомдор деле бар, баягы урологический өзүнү кармалап көрөт, суроолор, анамнез чогултат, кантип башталды, оору кантип ооруп атат, кайсы жагына берип атат, ошолор менен да бир аз ориентация алса болот да. Мисалы, оорулуу келгенде врачка келгенге чейин эле таблеткаларды иче баштайт да, жана оорутпаш үчүн аналгин, кетонал дегендердин баарын тең. Ошолор токтотобу ооруну? Убактылуу? Токтотот. Булар спазмолитик болгон үчүн ооруну бир канча убакытка токтотуп турат. Бирок мен ойлойм, если ооруп баштаса, адиске кайрылганга чейин ичпей эле койгон жакшы. Анткени хирургический оорулар бар, жанагы аппендицит, ошогон перитонит.
ошолорду исключать этиш үчүн ал хирургдар ошондой рекомендация берет да, ичпей турсун деп. Оору калып турган оорулар дарыларды ичпей турган жакшы. Биринчи көрүп, ошо урологиялык эме экенин эме кылып туруп, андан кийин уролог айтса, ичсе болот. Ал эмес бир врачтарга жетпеген жерде жашасам, Анда народный эмелерди колдонсо болот. Баягы эле, если үйүндө ысык суу болсо, ысык теплый Суу ичкен. повязка мындай койсо болот ооруган жеринечи. Если бел жагы болсо, ошол жерине койсо, ысык баягы спазмды эме кылат да, снимать этет. Ошондон да оору калышы мүмкүн. жылууну жакшы Жылууну көрөт. жакшы көрөт. Бирок баары бир аракет кылышым керек экен да, Аракет кылса тезирээк болот. барганга врачка. Бирок эң эле жакшысы бул адиске кайрылган жакшы. Бул заара таштары дагы кайсы ооруларга окшош болот? Мисалы, сиз азыр айтып кетпедиңизби, хирургиялык ооруларды, ошол эле эле аппендицитте да ушундай оорусу болушу мүмкүн, же башкаларда? Ошо хирургия, гинекологиядагы ооруларды көп эле ооруларына окшойт. Бул ошо аппендицит, перитонит, киста яичника деген оорулар бар. Ошолор менен эме кылыш керек болот. Талдаш керек, Талдаш керек болот. Талдаш керек. Бул ооруларды демек кандай дарылоо боюнча сиз кенен айтып бердиңиз. Биринчи консервативный же болбосо хирургический метод деп. Эми ушул хирургический методдун кандай түрлөрү бар? Мурда кандай түрлөрү бар болчу? Азыр кандай? Мурда көбүнчөсү эле кесишкен да, кесип жасашкан эми. Мурда болгондо кече жакында эле 1-2 жыл мурда эле ошо кесип жасашып аткан. Азыр эми бизге Кыргызстанга да Кадимкидей эле ачып, кесип, таштарды алып чыгышкан. Азыр уже жаңы оборудованиялар келген. Ошолор менен таштын каерде турганына жараша эндоскопический урология бар. Ошо сидик каналына кирсе болот. Бул уретерал эндоскопия деп коет. Ошо сидик каналы менен кирген. Трубочка менен кирип барат, сидик каналы менен, естественный путь менен. Экинчиси бул перкутанная нефролитотрипсия деп коет. Бул бөйрөккө түздөн түз кирип барат, рентген контроль менен. Ошол жерден ташты алып турса болот. Эсте чоң таштар болсо ошо жакшы. Ар кайсы случай өзүнчө индивидуально да. Демек, мына сиз азыр айткандай 2 жылдын ичинде эле ушундай өзгөрүүлөр болду, техника, медицинада. Бул өтө эле сыймыктанчу нерселер экен. Сиз дагы ошол боюнча окуп, үйрөнүп жасап атканыңыз да эң жакшы экен. Эми азыр частный эмелер көбөйүп атпайбы? Бул деген сөз конкуренция көбөйүп атат да. Мен лично ойлойм, конкуренция болгон жакшы. Конкуренция бар жерде өнүгүш болот да. Ошон үчүн азыр өнүгүп атат. Канча көбүрөөк болсо, ошончо аракет кылат элдер. Жакшы. Тырышат. Ошон үчүн конкуренцияны мындай айткандай здоровый конкуренция болсо жакшы экен да, ошондой болуп атат да. Бири-бирине Конкуренция бул жакшы нерсе. Медицинада да, любой жерде конкуренция бар азыр. Жакшы. Мына сиз айттыңыз, ушундай хирургический метод менен алынат депчи. Ал эми барбы, гарантия деп коет го, кийин эрте да 1 жылдан кийин кайра да пайда болуусу? Негизи медицинада гарантия деген нерсе болбойт. Ооба. Бул кандай оору болбосун, мен ойлойм, урология болсо да, гинекология, жөн эле баягы ангина болсо да эле мен сени жакшы кылып берем деп гарантия эч ким бербейт. Деги эле гарантия деген сөз жактырбайбыз, врачтар. Пациенттерге бошотуп сураса эле жөнөдүп кетесиң негизичи. Ооба. Гарантия деген нерсе бул билбейбиз да, биз эртең үйгө жетип барабыз, барбайбыз, бул медицинский товар эмес да. Ооба. Ошон үчүн гарантия берилбейт. Биз теоретически айта алабыз, ошончо процент вероятность бар деп, жакшы болгонуна, осложненияларына, анан кайра пайда болушуна. Бирок китепте жазылышы боюнча негизи эле бул заара таштар оорусу бул хронический оору болуп эсептелет. Ошон үчүн кайра пайда болуш эмеси көбүрөөк. Ыктымал көп. Бул пациенттин өзүнөн, бейтаптын өзүнөн да зависит этет. Ал кантип эме кылып атат, кандай тамак жеп атат, мындай жашоо эмеси да. Шарты. Жашоо шартына жараша. Анда ошо диетасы жөнүндө айтып бере аласызбы? Ошо кандай болгондо, мына өзүңүз айттыңыз, тамак ашы өтө эле таасир этет деп. Ошо диета бул ошо
жана айтып кеткендей таштын составына жараша таштын түрлөрү бар да. Кальций оксалатный, кальций фосфатный деген таштар бар. Ошону анализ менен аныктоо керек биринчи. Кайсы таштар кайсы составтан болгон таштар экенин. Мисалы негизинде бул таштар оксалатный таштар болсо, бул оксалаттын ограничениясы менен болот. Кальцийден көбүрөөк турган таштар болсо, ошо кальций негизиндеги продукталарды эме кылабыз, ограничение кылабыз. Молочный продукталар ошол эттерди, белокторду ограничение кылса болот. Ошо негизгиси ошо составтан зависит этет да азыр диетанын баары. Ошон үчүн ташты биринчи алып туруп, аны көрүш керек кандай таш экенин. Или баягындай лабораторияга бериш керек. Алар аныктап беришет. Мисалы доктор ошол ташты карап туруп айта алабы, бундай таш экен деп, же сиз айткандай лабораторияга жибереби? Эми доктор деле айтса болот примерно. Бул негизи таштар эмеде китепте жазылат да. Внешне мындай түсү кандай болот, катуу жумшак кандай болот. Эми бирок 100% эме жок да. Лучше ошон үчүн лабораторияга эле берген жакшы деп ойлойм, туура деп ойлойм. Мынакей биз көбүнчө пациенттер көбүнчө деп айтпайм, эми кээ бирлери врачка барганды жаман көрүшөт дагы. Жана рекламанын таасириненби көз ачыктарга барат. Ошол боюнча кандай дейсиз? Же болбосо өзүнчө жана БАДтарды, витаминдерди аябай ичип баштайт. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул көз ачыктар жардам береби? Ташты алып салыш үчүн. Эми бул нерсе мен ойлойм, эч кайсы эмелер, врачтар ишенбейт болуш керек. Эми бул медиктер наукага эме кылып иштейбиз да биз, наукага ишенебиз. Ошон үчүн көз ачыктар аларга мен ишенбейм. Ишенбейсиз. Андай болушу мүмкүн эмес, э? Эгерде таш болсо бар да, бул материалдык, э? Бул эми научно доказанный нерселер да эми алар. Ал эми жаңа БАДтардын влияниясы кандай? БАДы деп коет го, дарылар түрлөрүчү. Ошолор кандайча жардам берет же зыяны бар? Буларды эми билбейм, кээ биргилери может кандайдыр научно не доказано, бирок может кандайдыр таасиры бар, эми пайда жактары. Эми алар просто Бирок именно ушу мочекаменныйда жардам бербеши мүмкүн, э? Эми жардам бергенде мындай өзүнчө ичишет, мындай алдын алып ичкенде жардам берет деп ичкендер болот. Кандайдыр эмеден может пайызда жардам бериши мүмкүн. Бирок именно таш пайда болгондон кийин жардам берет деп айта албайм да. Ал уже хирургический жол менен или жанагындай консервативный дарылар менен чыгарыш керек болот. Ошол акыркы пациентиңиз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жашта эле? Мага бейтап келген, ошо 40-45 жашта, азыр эсимде жок, эркек киши болчу. Ошо бир эмеден келишет, ошондой схватка менен. УЗИден карап текшерсек, ошо сидик каналынын өдө жагында 2 ташты болуп калган болот. Размери 1 сантиметр, примерно экөө 1 сантиметрден болчу. Ошол кезде эми бул таштар жанагы айтып атпадыкпы, дистанционно эмеде бар деп, таш талкалаган. Бунун да өзүнүн эмелери бар да, кайсы случайда жакшы жардам берет, кайсы случайда операцияга алган жакшы. Баягы таштар чоңураак, анан 2 таш болгон үчүн биз бейтапка ошо башка вариантты айтабыз, эме кылабыз, сунуштайбыз. Ошо уретрориноскопия деген операция бар. Контактная уретролитотрипсия деп коет. Ошо операция менен сидик каналы аркылуу кирип туруп, лазер менен талкалап алып чыгабыз ташты. Ошол пациентке ошондой кылдыңыз, э? Ошол пациентке ошондой операция жасаганбыз. Бул операция травма болбойт, эч жери кесилбейт. Операция болгон күнү даже чыгып кетсе деле болот ошол күндө эле. Если өзү кааласа, бир күн жатып турса болот, алыстан келсе или ошого нерсе болсо. Бейтаптар көп жатпайт да.
ошол киши кандай мындай башка оорулар барбы, ашыкча веси барбы деп ошо билгим келет да, кандай пациент эле деп. Пациенттин эми ашыкча веси деле жок болчу, мындай средний эмеде эле. Мурда ооруп турбу, 60-70 биринчи кг. жолу? Биринчи жолу болчу экен, 45 жашта уже биринчи жолу кайрылып атат. Ташты билбейм, негизи таштын эмесин кандай болуп пайда болгонуну биз 100% айта албайбыз да. Муну өтө факторлор көп, жана айтып кеткендей эле. Биз анын жашоосуну, может, суу ичкен эмес, жакшы көп суу ичпейт, аз ичет сууну, баягындай гиперконцентрация болот да. Может, тамак ашы жакшы эмес, может, тузду көп жейт. Аларды эми баягы ташты лабораторияга тапшырып билиш керек да, ал кандай, эмне себептен пайда болгонун. Ошол пациентке чыктыбы кандай экени? Жок, ал пациент тапшырган жок анализ эмеге. Кээ бир пациенттер өздөрү, биз эми аны эме кылып айта алабыз да, тапшырып койсоңор жакшы болот, өзүңөргө диета кармаганга деп. Бирок бул таштын эмесин билгенде деле, диета жазып берсек деле 100% эме жок да, кепилдик таш пайда болбойт дегенинечи. Бул нерсе болгону кээ бир бейтаптарда бир 1-2 жыл сайын таш кайра пайда болушу мүмкүн да. А если баягы эмени аткарса, диета кармап, эмелерди бизде рекомендацияны аткарса, может 4-5 жылда пайда болуп калышы мүмкүн болгону. Вообще пайда болбойт деп айта албайбыз да, пайда Тукум болбой калат куучулук деп. барбы фактор? Кандай дейсиз? Тукум кууган фактор барбы? Генетикалык фактор Генетикалык фактор да болушу мүмкүн. болушу мүмкүн. Болот. Мындай образ жизни, иштеген жери тоже может Андай повлиять, аларда да? жазып бары, иштеген жери, сидящий, Ысык жерде отурган жери ысык иштесе. жерде иштесе, кыймыл аракети аз болсо, ошолордун баары влиять этет. Барып эле келип, көп ооруларда мына сиз менен маектешкенде буга чейин биз башка кесиптеги врачтар менен сүйлөштүк, кардиологпу же ортопедпи, көбүнчөсү эле ушу кыймыл аракети, ичкен тамагы, жашоо образы ушулардын баары биригип кетип ооруну алып келиши мүмкүн, же болбосо ошонун алдын алса болот экен да. Окшош болуп атат да бул жерде да. Акыркы 2 жылда медицинада аябай жакшы өзгөрүштөр болду, жакшы техникалар болду. Ошондой эле мына Аскар мырза өзү дагы ушул техникаларды окуп, үйрөнүп жасагандыгы биздин өлкө үчүн эң жакшы көрүнүш деп айтсак жаңылышпайбыз. Урматтуу биздин подкасттын көрөрмандары, эгерде ушундай оору боло турган болсо, биринчиден Аскар мырза айтып кетти, эң эле жөнөкөй бардык поликлиника, больницаларда бар экен, жаранын общий анализин текшериш керек экен, анан УЗИ специалисти караш керек экен. Ал эми ошол жерден диагноз коюлса, анда мына 3-чү этап, мынакей Аскар мырза ушундай операцияларды жасайт экен. Аскар мырза, сизге ушул оору боюнча кенен айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы жаңы метод, жакшы заманбап методдор менен үйрөнүп, биздин элибизге дагы көп жеңилдиктерди алып келели деп дараметиңизге сизге рахмат. Рахмат. Мына жакында эле биздин пациенттер чет өлкөлөргө кетчү азыр болсо мына өзүбүздө жасалып атканы бул аябай жакшы жашан. Анан ушул ооруну алдын алыш үчүн дагы бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мен жалпы элге айтып кетет элем, бейтаптарга эле эмес, ким өзүнүн ден соолугун жакшы деп эсептейт, баягыдай плановый эме өтүп тургула, көрүнүштөн бейтаптар көрүнүп тургула, поликлиникага или больницага УЗИ өтүп тургула жыл сайын хотя бы бир жолу. Бул бир эле таш оорусуна эмес, андан башка оорулар деле көп. Ошолорду алдын ала билген жакшы, өткөрүп жибергенден көрө. Анализ тапшырып тургула. Эми азыр бүт эле регион периферияларда бүттүк эме бар, мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн тапшырып турсаңар, өзүңөрдүн ден соолугуңарды өзүңөр жеңилдик болот, жеңилдик болот. Урматтуу көрөрмандар, азыркы кезде өзүңүздөр билесиздер,
көп клиникаларда чекап деген өзүнчө бир тренд сыяктуу болуп баратат. Ошол чекапты кабыл алыш керек. Бул жакшы нерсе. Ошол эле ооруну алдын алууга эң жакшы пайдалуу кандай десем бир сунуш. Ошонун ичинде эле ошо чекаптын мисалы бул заара таштарынын алдын алуу боюнча деги эле заара таш бөйрөк оорусун же заара түтүкчөлөрүнүн оорусун алдын алуу боюнча дагы ушундай өзүнчө бир чекап бар. Ошол чекапты билиш керек. Керек болсо туугандарыңызга биринчи байлык ден соолук дегендей белек катары белек жасасаңыз болот. Аскар мырза, сизге чоң рахмат дагы бир жолу. Ишиңизге ийгилик каалайм.